Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Арзым Аталанов. Саламатсыздарбы, бүгүнкү чыгарылышта. Премьерлик кызматта көпкө отурган Абылгазиев парламентте эмнеге сөгүндү? Депутаттар өкмөт башчыны бюджетти аткара албады деп жеришти. Элдин эсебинен байыган деген депутаттын байлыгы текшерилмей болду. Бирок Жумалиев аны айыптап жаткан активист аброюма шек келтирди деп эсептеп сотко берди. Ал эми Ош шаарынын жашоочулары карантин бүтөөрү менен ээн эркин басышууда. Шаар бийлиги сүйүүнүгө али эрте дешет. Оштогу жай турмушту кабарчыбыз айтты. Коронавирус менен күрөшкөн медицина кызматкерлерине компенсация берүү башталды. COVID-19 жуктуруп каза тапкан Жүзүмкан Көкүмбаеванын үй бүлөсүнө 1 миллион сом берилди. Бул туурасында республикалык штабтан кабарлашты. Апрель айында эпидемия очокторунда иш алып барган медицина кызматкерлерине компенсациялык төлөм үчүн 105 миллион 400 миң сом которулган. Коронавирус инфекциясы жугуп көз жумган дарыгер Жүзүмкан Көкүмбаеванын үй бүлөсүнө 1 миллион сом өлчөмүндө материалдык колдоо көрсөтүлдү. Башка кабарлардан элдин бүйүрүн кызыткан саясий күчтөрдүн тиреши бүгүнкү күндө социалдык тармактарда суу элек, күмөндүү жолдор менен байыган деп аттарын атаган жарандык активист менен депутаттын ортосундагы чыр териштирилмей болду. Дагыраагы Ички иштер министрлиги активист Сыймык Жапыкеевдин билдирүүлөрү боюнча жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырык беренеси боюнча ал эми финансы полициясы жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевге карата мыйзамсыз баюу беренеси боюнча териштирүү баштады. Бул Жумалиевдин мен Кыргызстандагы эле эмесин айттым. Алматыда канча молу бар мунун? Өзүн мурда прокуратурада иштегенин айтып, социалдык тармакта активдүү болуп келген Сыймык Жапыкеев өлкөдөгү эбегейсиз байыган адамдардын сап башындагылар тууралуу өткөн аптада Facebook'та баракчасында айткан эле. Ал эмес активист ушул кезге чейин ичип жеген байларга карата текшерүүнү башташы керек деп чакырык жасаган. Айга эметтирип коюңуз, эр экениңизди көрөйүн. Элге азамат дейсиз да ошондо. Байлыгы көп делинип жаткан Кубанычбек Жумалиев болсо, бул билдирүүдөн соң интернет аркылуу жооп айткан эле. Айрым каналдын берүүлөрүнө келип, Куран кармап, эч качан коррупцияга малынган эмесмин деп сүйлөгөнү да популярдуу болгон эсибизде. Бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Бирок бул эки тараптын айыптоосу интернетте гана талкууланып жаткан. Ушул жума гана айрым депутаттар бул чакырыктарга күч кызматтары көңүл бөлбөйбү деп суроо салгандан көп өтпөй соттук териштирүү башталганы белгилүү болду. Жумалиев болсо аброюма шек келтирди деп активисттен 10 миллион сом доолап жатат. Улуттук коопсуздук комитетине урматтуу Орозбек Найманович, азыр Кыргызстанда канча күндөн бери Чоң Азат деген уюму социалдык тармактарды дүңгүрөтүп атат. Эгер канча киши көргөнүн көрсеңиз, андай ар бир саясатчыга бир макаласын окуса да анча киши кирбейт. 100 миңден 300 миңге чейин окуп атышат. Азыр айыл-айылда Чоң Азатка чакырып жүрүшөт. Ошолордун айтып атканы, жазып аткандар туурабы, туура эмеспи? Премьер-министр экөөңүздөр бир оюңуздарды айтып коюңуздарчы. Бирок Акаевдин заманынан берки чоң кызматтарда келе жаткан Жумалиевдин байлыгын текшерүү керек деген демилге эмне үчүн азыр көтөрүлүп жатат деген суроо пайда болууда. Бирок Чоң Азат деп кечээ жакында эле түзүлгөн партиянын өкүлдөрү бул акыркысы эмес деп ишендирүүдө. 29 жылда бизде 5 жолу президенттик шайлоо болду. 6 жолу жогорку кеңеш шайладык. Анан 10 жолу референдум өткөрдүк, башкы мыйзамга оңдоо түзөөлөр киргизип. Ошол нерселердин, ошол жүргөн иш-чаралардын бири дагы коррупцияга эч кандай тиешеси болгон жок да. Коррупцияны кайра кичине ооздуктаганын ордуна совсем аябай күчөдү да. Мына учурда бу биздин мамлекет дүйнөдөгү эң кембагал өлкөлөрдүн бирине айланды. Эми мындай экономика, финансы жагынан алганда бизде андай болуш мүмкүн эмес болчу да. Себеби биздин жаратылышыбыз, баягы географиялык жерден жайгашканыбыз. Дагы бир парламент депутаты Тазабай Икрамов күмөндүү жаран же кызматтагы адамдын байлыгы тууралуу изилденүүсүнө каршы эмес. Эл өкүлүнүн айтымында суроо жараткан учур болсо ачыкталышы керек деп эсептейт. Ошо Акаев малынан баштап канча деген жерлерди, канча деген ушундай бир жерлердин баардыгын мыйзамдаштырып алышкан. Көбү завод, фабрикаларды жок кылып салышкан. Мен бүгүн дагы ушул нерсени өкмөткө мен
тапшырма катары бердим да. Сиздер 90-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин 10 миллиард деген акча ар кандай гранттан мамлекетке түшкөн акчалар. Бирок ошондон бир мындай оозго салып айта турган же болбосо мактана турган бир ишкана же болбосо завод салынбаптыр. Бул деген ал акчанын баардыгы кайсы жака бөлүнүп кетти? Чөнтөккө бөлүнүп кетти. Анткени менен Чоң Казат кыймылынын өкүлү кесиптеши Жапкеевке карата сотко чейинки териштирүүнүн башталышын негизсиз деп эсептешет. Ал видеодо активист эч кандай чакырык жасап, тоноо керек деген ойду айткан эмес. Аны бардык билдирүүлөрүнөн текшерсе болот дешет. Бирок Жумалиевдин байлыгы боюнча бизде фактылар толтура дешүүдө. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Бул арада Ош шаарында өзгөчө абал режими алынары менен көчөгө чыккандар көбөйүп, жаштар төңкүсүн чогуло баштады. Бул тууралуу брифинг учурунда шаар мэри Таалайбек Сарбашев билдирди. Ошондой эле ал облустун райондорунда жашаган жарандарды улуттуу себепсиз Ош шаарына келбей туруусун өтүндү. Көп жерлерде мына чындыкты айтышыбыз керек, аткарбай бүгүн мурунку жашоодогудай көчөгө чыгарып атат. Айрыкча мына кечээки өзгөчө абал алынгандан кийин түнү шаарда мындай аябай көп жаштар жүрүп атышат, элдер мына негизсиз көчөгө чыгып алып атат да. Биз ушу эсиңерде болуш керек, өзгөчө кырдаалдын карантиндик режимде иш алып барып атабыз да. Биз мындан ары дагы көзөмөлдү күчөтөбүз. Ошон үчүн негизсиз көчөгө чыкканды токтотсоңуздар демекчибиз. Ошондой эле Таалайбек Сарбашевдин айтымында бүгүнкү күндө Ош шаарында коронавирус оорусу аныкталган жалпы 113 жаран катталган. Анын ичинен айыгып чыккандардын саны 103 адамды түзөт. Ош шаарында иштөөгө макулдук берилген ишканалар текшерүүдөн өттү. Алардын ичинен элди тейлеген такси кызматтары, сулуулук салондору, чач кыскарткан жайлар талапты сактоосу абзел деп эскертет жергиликтүү бийлик. Алар талапты аткарбаган жайларга чара көрүлөт деп ишендиришет. Шаардыктарга кызмат көрсөткөн жеке менчик жайларды биздин чыгармачылык топ кыдырып келди. Музафар 30 жылга жакын убакыттан бери мырзалардын чачын кыскартуу эмгектенет. Өлкө аймагында өзгөчө абал жарыяланган күндөн тартып жумушун токтоткон. Бүгүн мынтип жумушун баштоого бел байлады. Шаардык бийлик тарабынан коюлган талаптарды аткарууга аракеттенгенин баса белгилөөдө. Биринчи учурда иш башташтан мурда салонду отработка кылыш керек, полный. Жууп тазалап, хлорамин менен обработка кылып, анан ар бир иштеген мастер маска менен, перчатка менен, халат, андан сырткары антисептик, ар бир кирген клиентке антисептик менен чачып, обработка кылып, колдоруну, бар жоогуну, ар бир иштеткен тарактарын, рассошкаларды, гипохлордке салып, 15 минут обработка, как положено. Анан кайчыларыбызды спирт менен обработка кылып, ушундай жакшы немеде иштеш керек эми. Алимовдун чач кыскарткан чакан күркөөсү толук ишке түшө элек. Анткени шаардагы борбордук базар ачылбагандыктан кардарлар жок. Биз эми баштайлык деп түшсөк, базарда эч ким жок. Өзүңөр көрүп атасыңар, базар 21ден иштейт деген. Бизде эч ким жок. Ушу отурабыз эми бүгүн биз дагы кичине уборка кылып коелук деп, бияк 21ине даярданып көрөлүк деп уборка кылган түштүк эле. Шаар ичиндеги элди тейлеген жайларга жергиликтүү бийлик тарабынан атайын түшүндүрүштөрү жүргүзүлгөн эмес. Алардын өздөрүнүн демилгелери менен эле санитардык нормаларды сактап жатышканын айтышат. Маселен, бул сулуулук канасында кардарлар менен атайын кезек менен иш алып барып жатканын айтышат. Ушул ачылгандан баштап мындай элдердин сиздерге суроо талабы мындай көп болду. Эми 1,5 айга чейин элдер мындай үйүндө отуруп калды. Суроо талабы көп эле болуп атат, бирок кырдаалга байланыштуу биз баарын бул жерге ала албай атабыз, только запись менен болуп атат. Тим более транспортта жоктугуна байланыштуу кардалдарыбыз запись менен гана келип атат. Бош убакытка карап, биз кандай келе алабыз, өздөрүнүн убактысына карап келишип алып туруп, анан бул жерде келип клиенттерди дезинфекциялап, бардыгын талапка жооп бере турган дезинфекция менен обслуживание жасап атабыз. Кала бийлиги бүгүндөн тарта дал ушул жекешкерлердин ишмердүүлүгүн кароо үчүн жыйын өткөрөөр ачыкталды. Эртеңден тарта талапты сактабагандарга чара көрүү тууралуу чечимдер да кабыл алаары айтылды. Саат 2-де бүгүн биз бир жыйын өткөргөн атабыз. Ошо штабтын алдында атайын бир ыкчам жумушчу комиссия группа түзүлдү, топ түзүлдү. Ошол топ ушул сиз берип аткан суроолорго да жооп издеп атабыз. Мен айтып атпайм, аны экономика бөлүмү колго алды.
кыдырып атышат. Ошол штраф сала турган негиз бул эле окшойт. Анчалык эки күндө эми штраф сала койгон менимче анчалык деле мындай максатка ылайык болбосо керек. Бирок ушундай учурлар боло турган болсо, мына биз бүгүн ошол боюнча мындай жыйналыш өткөргөн атабыз. Атайын республикадан ченемдик укуктук актыны күтүп атабыз. Ушул маселелерди жөнгө сала турган бир өкмөттүн мен оюмча бир буйругу чыгат, атайын эрежелери чыгат. Эскерте кетсек, өлкө аймагында 1-майдан тарта бир топ ишканалардын иштөөсүнө макулдук берилген. Алардын арасында чач кыскартуу, такси кызматы сыяктуу жумуштарга да макулдук берилген. Таткаш Абдан, Адилет Нушанбаев, Нурньюс. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДП партиясынын камактагы тарапкерлеринен жана саясатчы Равшан Жээнбековдун коронавируска алынган анализдердин баары таза чыкканын кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 12-майда Равшан Жээнбековдон, Фарид Ниязовдон, Фархат Баабиевден, Сапар Исаковдон, Карпек Ул Рысбектен, Канат Осмоналиевден, Мээрбек Мискинбаевдон жана Канат Сагынбаевдон коронавируска анализ алынган. Атамбаевдин жазакчысы Канат Сагынбаев өзүндө вирустун белгилери бар экенин айтып жатышкан. Башка кабарлардан Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчироев өкмөттүн отчетуна Сингапурдун мурдагы премьер-министри Суктан Чудай болуунун айтып какшыктады. Белгилей кетсек, премьер-министр баштаган өкмөт мүчөлөрү парламентте 2019-жылдын отчетун тапшырды. Ошол учурда ага Абылгазиев тилегиңиз кабыл болсун деп жооп берди. Андан соң депутат 2018-жылдан бери бюджеттин киреше булагына миллиарддаган сумма түшпөй калып жатканын айтып, бул өкмөт башчынын экономикалык саясатынын негизи экенин белгиледи. Дүйшекевич, сиздин докладыңыздан кийин Махаткер менен Ликандию суктана турганда болуп калыптыр. Кыргызстанга көчпөлөбүз деп ой болуп калбайбы деп атам да. Төмөнкү суроолорго жооп берип койсоңуз. 2018-жылы канча каражат чогулта албай калдыңыздар, бюджет аткара албай. 2019-жылы жана 2020-жылга божомол. Бул 3 бюджетке тең сиздин тиешеңиз бар. Мен коллегаларым сыйлап, мен анда сізде маалыматыңыз жоқ болса айтып берейин. 2018-жылы 6 миллиард 450 миллион чогулта албай калдыңыз. 2019-жылы салык боюнча 6 миллиард 258 миң чогулта албай калдыңыз. 20-жылга бүгүн жоготуулардын саны 28 жана 29 миллиарддын тегерегинде түзөт атат. Ушул сиздин алып барган экономикалык саясатыңыздын негизи эмеспи? Мирлан Канатбекович, biz негизи экономикада да бекеринен айта албайт да, прогноз деп. Кыргызча божомолу. Ушундай болуп өсөт депчи. Ошонун баарын тең биз оптимисттик түрдө айтабыз да, туурабы? Могу жака максат койдук, биз ошого жетебиз деп. Эгер дагы жетпей калганда мен ойлойм, анын эгерде жетпегендин себептери болсо, аны кабыл алыш керек. Ошонун себептерин кабыл алып, сиздер мыйзамга өзгөртүү кирип берип атасыңар. Айрым депутаттар болсо Абылгазиевди бюджетти аткара албай жаткандыгын айтышты. Маселен, тарыхта эң көп иштеген өкмөт башчы катары калып жатканы менен бюджетти аткарбаган премьер-министр катары да калып жатарсыз деди. Бирок Абылгазиев муну менен макул эмес, бюджетти аткара албаган өкмөт башчы жалгыз эле мен эмесмин деп жооп кайтарды. Мухаммедкалый Дүйшекевич, өкмөттүн негизги милдети бул бюджет аткаруу. Сиз мына тарыхта эң көп иштеген премьер катары калып атасыз, бирок ошон менен бирге эле бюджетти аткарбаган премьер-министр катары калып атасыз да. Өзүңүздүн жеке жоопкерчилигиңиз кандай бюджет аткарылбашында? Бюджетти аткарбагандын өзүнүн жүйөлүү себептери бар. Мыйзам боюнча каралган ал. Бул эми биздин эле тарыхта мен эле эмес. Мен өзүм өкмөт мүчөсү болуп көпкө чейин иштегем. Мен далай башыман өткөргөм. Сиз эми статистиканы карасаңыз, кандай өзгөрүүлөр болгон, ким качан аткарган. Менен башкаларга эметпей коеюн. Бирок аткарылган фактылар боюнча ошол өзүбүздүн аргументтерибиз бар. Аны бюджетти коргоп атканда бюджет мыйзамын алып келгенде жооп берем го дейм. Сиздин күнөөңүз барбы жокпу ушул бюджет 2 жылдан бери аткарылбай атканда? Бул жетишпеген жактар бар, бирок объективдүү себептер менен да. Айтмакчы, ушул парламентте отчет берип жаткан Абылгазиев депутаттын суроосунан соң сөгүнүп салганы угулуп калды. Анда жооп берер алдында кагазын издеп жатып, уят сөз айтып алган. Интернет колдонуучулар бүгүн кечке суроолорго жооп берип атып, нерви жыдабай кетсе керек дешсе, башкалар ушинтип парламентте отуруп алып, сөгүнүп сагынганы уят эмеспи дешүүдө. Период направлено на повышение уровня жизни населения и улучшение положения социально незащищенных слоев населения. То есть
Тогда вы, получается, не выполняете свои задачи. Соңғы хабарларда таныштырулантабыз, алдыдағы бөліктегі темалар мына бұлар. Қырғыз-тажик шекарасында оқ тиген жоокерге операция жасалды. Авалы туруктуу, бирок чегара чырын териштирүүдө бийлик чабал болууда деген сындар айтылды. Ал эми Талибан кыймылы төрөт үйүнө кол салып, жаңы төрөлгөн 2 ымыркай көз жумду. Ооган бийлиги чабуул жасоого өттү. Ал эми Америкада жумушсуздук 100 жылдыкта болуп көрбөгөндө күчөдү. Эксперттер дүйнө ири кризиске кептелди дешүүдө. Кыргыз-тажик чекарасында оқ тиген жоокер Султанбек уулу Мирбектин абалында жакшы динамика байкала баштаган айтылды. Көкүрөгүнө оқ тиген экөөнүн абалы канааттандырарлык, анын омурткасына оқ тиген. Бул арада Кыргыз өкмөтү былтыр чегаралаш аймактарды өнүктүрүүгө 349 миллион сом жумшаганы белгилүү болду. Бул туурасында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте айтты. Аталган сумманын 314 миллион сому Баткен облусуна бөлүнгөн. Өкмөт башы чегарага жакын аймактарды өнүктүрүү боюнча чоң мамлекеттик программа бар экенин белгиледи. Анткени менен өкмөт чегарадагы абалды кароодо көп мүчүлүштүктөрдү кетирүүдө. Маселен, мурдагы вице-премьер Камила Талиеванын айтымында мал менен чыр чыгып жаткан маселени Кыргызстан мүчө болгон эл аралык уюмдардын деңгээлинде карабаса, улам кайталана берет дейт. Эмне үчүн ошол жерде бизге жеңиш майрамынын астында минометтер атылып атат. Бул жөндөн жөн эмес. Муну карапайым эл аткан жок. Бул бийлик тарабынан болуп атпайбы? Ишарат өйдө жактан болуп атпайбы? Ачык айтыш керек да муну дагы. Эми эки өлкөнүн жанагы Мешправ комиссия, өкмөттөр аралык комиссия бул маселени чече албай турган. 30 жылда, мына эми 2000-жылы түзүлсө, 20 жылда чечилбей келатпайбы? Бул канча жүзгө чукул жолугушуулар болуп тур. Бирок эффект жок, жыйынтык жок. Эми керек болсо саясий эрк, саясий дух керек болуп турат. Керек болсо ушул биз Тажикстандагы, биз дагы ОДКБнын мүчөсүбүз. Чукул жыйынга маселени коюш керек. Чегара темасын улай, Лелек районунда тажиктер өз алдынча Кулумду айыл өкмөтү жазуусун талкалап, алып кирип кичкене парламентте көтөрүлдү. Табалды Дилаевдин айтымында олтура бербей кыймылдаңыздар деп айтты. Ошондой эле депутат премьер-министрден иш аракеттерди жаңжал учурунда гана эмес, үзгүлтүксүз жүргүзүүнү сурады. Анан дагы эле мен чегара маселеси. Мухаммедкалый Дүйшөкевич кечээ өзүмдүн позициямды айттым. Чегараны Тажикстан менен мына вирустун да күчөп атат ал жакта. Жаап туруп, делимитация, демаркация маселелери бүткүчө жабыш керек деп мен оюмдамын. Мына Акрам Камаралиевич кечээ эле дагы Кулунду аймагында өзүңүзгө маалымат жетип болуш керек. Биздин Кыргызстан жеринде Кулунду айыл өкмөтү деген жазуубузду тажиктер бузуп алып кирип кетишти. Ошон үчүн бошошпой бул жагынан иштесеңиздер, сиздерден сураныч. Кезек дүйнө кабарларында ооган өкмөтү Талибан кыймылына чабуул жасамай болду. Төрөт үйүнө болгон кол салууга жооп кайтармай болушту. Өзбекстандын 2 миллиондон ашык жараны Орусиядан мекенине кайтууну каалап жатат. Ал эми Ухань шаарынын бийлиги 10 күн ичинде 11 миллион тургундун баарынан анализ алууну көздөп турат. Дүйнөдө дагы эмне кеп, кийинки материалда кеңири байдалат. Ооган президенти Ашраф Гани кеминде 40 адамдын өлүмү менен аяктаган соңку кол салуулардан кийин коопсуздук күчтөрүнө, талиптерге жана башка куралдуу топторго чабуул коюуга буйрук берди. Ал Талибан кыймылын жана Ислам мамлекети террордук уюмун шейшембидеги чабуулдардан улам айыптап жатат. Кабулдун шииттер байырлаган бөлүгүндө 12 майда чегарасыз дарыгерлер деп аталган кайрымдуулук уюмуна караштуу төрөт үйүнө куралдуу 3 киши кол салган. Кандуу окуяда 16 адам мерт болгон. Алардын арасында жаңы төрөлгөн 2 ымыркай бар экендиги маалымдалган.
АКШнын Лос-Анджелес аймагында коронавирусту жуктурган бейтапты жандандырган медайым 2 жумадан кийин өзү инфекциядан көз жумду. Кесиптештердин айтымында медицина кызматкери оорулуга коргоочу костюмсуз жардам көрсөткөн. Кишинин дем ала албай калганын көргөн медайым кийинкиге убакыттан уттурам деп шашып кирип кеткен. Ошол учурда басылмада аялдын өлүмүнүн башка дагы версиясы келтирилет. Атын атагысы келбеген медайым ооруканада кызматкерлер үчүн коргоочу бет каптар жетишсиз болгонун айтып чыккан. Өзбекстандын 2 миллиондон ашык жараны Орусиядан мекенине кайтууну каалап жатат. Эксперттердин айтымында бул үчүн чартердик рейс уюштуруу мүмкүн эмес. Бир учакка 250-300 адам гана батат. Учуп кетүү үчүн катталгандардын саны эбак эле 10 миңден ашкан. Жок дегенде катталгандарды алып кетүү үчүн да аз эмес каттамды уюштуруу керектелет. Маалымат кылайык, Өзбекстандан Орусияга 14-23 май аралыгында 4 чартердик каттам уюштурулат. Апрелдин ортосунда дүйнөлүк экономика 3%га төмөндөдү. Эл аралык валюта кору оптимисттик көз карашын жазбай турат. Эгерде ал вирустун экинчи толкуну башталып, кайрадан карантин киргизилбесе, кийинки жылы 6%га өсүү болушу мүмкүн деп айтууда. Ошону менен жоготуулардын ордуна толуктаса болот. Америкада жумушсуздук болсо 100 жылдыкта болуп көрбөгөндө күчөдү. Бириккен Улуттар уюму болсо бул тууралуу эскертүү жасап, антикризистик пакет үчүн $2,5 триллион чогултууга чакырган. Пандемиянын биринчи очогу болгон Кытайдын Ухань шаарынын бийлиги 10 күн ичинде 11 миллион тургундун баарынан анализ алууну көздөп турат. Ухань университетинин эксперттери шаардыктардын бир нече миллиону буга чейин тесттен өткөнүн айтууда. Өткөн аптада болсо Уханьда коронавирустун жаңы 6 учуру катталган. Вирустун очогу бир эле жерде көп кабаттуу үйдө болууда. Мындай абал шаар бийлигин кооптондуруп жатат. Шаарда мектептер ачылып, акырында ишканалар жанданууда. Ошондой эле коомдук транспорт мурдагы абалына келип ишин баштаган. Түркияда коронавируска байланыштуу жабылган ишканалар жана дүкөндөр акырында ачыла баштады. 11 майдан баштап чач тараш жана суулук салондору ишке киришти. Анда коронавирус менен күрөшүү максатында бул ишканалар тазалыкка көңүл бурууга, кардарлардын санын чектөөгө жана күнүнө 12 саат гана иштөөгө милдеттүү. Министрликтин бул жаңы эрежелерине жооп бербеген ишканалар ири өлчөмдө айыпка жыгылууда. Бул запараткан күндүн урунтуу кабарлары болду. Интернеттеги Нур телеканалынын баракчаларына да окуялардын баары жайгаштырылууда. Ал жактан да бизди көрүп окуп туруңуз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө мен сиздер менен коштошуп калам. Саламатта болуңуздар.